Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Орусиянын Забайкальский аймагында кыргызстандык жаш жубайлар жол кырсыгынан каза болгонун маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 20-майда Амур трассасында адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен Кыргыз Республикасына барган жубайлар каза болгон. Жаштар Чернышевскийден Читага бара жатышкан. Бул маалыматты облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясы тастыктаган. Honda Fit жана жүк ташуучу унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Honda Fit унаасынын 22 жаштагы айдоочусу жана 19 жаштагы жүргүнчүсү каза болгон. Милиция кызматкерлери окуянын себептерин жана жагдайларын тактап жатышат деп айтылат маалыматта. Баткендеги жол кырсыктан 2 адам каза болуп, дагы бирөө ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу ИИМдин Баткен облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 17-майга караган түнү саат 3:00 чамасында болгон. Ош Баткен Разаков унаа жолунун 348-чакырымында 1993-жылы туулган айдоочу Chevrolet Malibu унаасы менен бара жатып рулга ээ боло албай калып, жол четиндеги тосмону сүзгөн. Кесепетинен айдоочу жана бир жүргүнчү каза болгон. Дагы бир жүргүнчү ооруканага жеткирилген. Кечирип коюңуз мен апаке. Кечирип коюңуз. Айланайын каралгым. Сени кечиргенде кимди кечирем? Ак сүтүмдү берип, түн уйкумдан калып сени өстүрбөдүм беле жаным. ЖАКтын 14-мекемесинде энелер күнүнө карата "Сагындым апай өзүңдү, жылмайган тунук жүзүңдү" аттуу майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда бул иш-чара биринчи жолу өтүп жатат. Колонияга жаш четидек соттолгондордун энелери чакырылып, аларга мекеменин иш тартиби жана жаза өтөө шарттары көрсөтүлдү. Ошондой эле концерт уюштурулду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Сарчаев келечек муундун туура калыптанышы коомдун өнүгүшүнүн ден соолугуна, руханий күч-кубатына байланыштуу экенин баса белгиледи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөс тенелом күстү оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Жогорку соттун судьясы Асхат Сыдыковду кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Асхат Шаршакевич Сыдыковду кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси каралып колдоо тапты. Аталган маселе тууралуу маалыматты президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Алмазбек Абутов тааныштырды. Буга чейин социалдык тармактарда милициянын кайгыл кызматынын унаасы жол кырсыгына кабылганы тууралуу сүрөт тараган. Окуя боюнча милициянын кайгыл кызматынан маалымат беришип, видео менен бөлүштү. Маалыматка караганда жол кырсык бүгүн 21-майда болжол менен саат 8:30 чамасында катталган. 1982-жылы туулган айдоочу Mercedes-Benz унаасы менен кетип бара жатып, Nissan Almera унаасын сүзгөн. Унаалар айып корого киргизилип, тиешелүү экспертизалар дайындалып жатат. Чүйдө Айжамал Анаркул кызы дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Чүй ИПтен билдиришти. Маалыматка караганда 24-апрелде Жайыл Рипке жаран кайрылып, кызы 1990-жылы туулган Айжамал Анаркул кызы 19-апрелде болжол менен саат 10:00 чамасында Кара Балтадагы мейманканадан чыккан бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Кимде ким сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0701 20 31 02
0999 26 02 01 номерларына чалсаңыздар болот. Белужистанда мектеп автобусу жарылып, кеминде 4 мектеп окуучусу каза болуп, 38 жаракат алды. Бул тууралуу Даун басылмасы жазды. Жаракат алгандар жакынкы ооруканага жеткирилип, окуя болгон жеринде укук коргоо кызматкерлери иштеп жатканы маалымдалды. Пакистандын ички иштер министри кол салууну катуу айыптап, балдардын өлүмүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ал кылмышкерлерди эч кандай ырайымга татыбаган айбандар деп атап, душман жапаачылык кылганын айтты. Каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн, анткени бир нече баланын абалы оор. Окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир террордук топ өзүнө ала элек.